свежий кылктын ичинде аммиак болот экен. Анан кийин метан, бутан деген газдар болот экен. Ошолор чыгып кетиш керек экен да. Ошолор чыгып кеткенден кийин анан кийин кеңири колдонсоңуздар боло берет. Даракка 2 килограмм салынат, ошол 2 жылга азык болот. 2 жылга болот. Ооба. Мисалы үчүн 10 жылдык даракка 20 килограмм саласыздар, 2 жылга жетет ошол. Бирок эгерде биогумусуңар көп болсо, жылыга берсеңиздер боло берет. 1 сомго эле айланат да, өзүңүз баксаңыз. Дагы эч нерсе бербеш керек. 1 жыл жашайт го, кийинки жаздан анан бериш керек да. Экинчи жылдан баштап бериш керек. Багы биринчи жылда берсең, багы бешиктеги балага дебзира күрүштөн аш бергендей болосуң. Какап чакап жиел. Күйөт да. Бизге караганда алда баягындай климатический шарты татаал жерде жайганышкан. Таш кум. Мына ошол жердеги кылып аткан иштерди карасаңыздар, кандай сонун багбанчылык, кандай сонун дыйканчылык кылып атышат, бардыгы Теплицанын ичинде ошолордукучу. Ошол жерде отуруп алышып, ушу кумда отуруп алып туруп экспорт кылып атышат бар жок мамлекеттерге. Ol kooperatif deyip ko. Kooperatif degende olur. Kooperatifte түзгөн. Kolxoz degende var mı bizge? Oşondoy İsrail'e varıp gelenler ayttıdı. Oşondoy bir ayın bir sap ilgili sapkoz aytayım. Bir sapkoz kooperatif eken. Jegen içkeni bardık. Oşonu ise ödenirken. Şöyle kadar aytabız da biz bir gel aytabız. Onun için bir kişimiz gerek. Hazır uydu bir akavuka batışmay ketip otar. Mesela de şunday bir akmak olduk da. Bunu sen aytып atkandı bir kişimiz gerek. Onu mamleket kılış gerek. Ben emi işe dersi keteyim de. Ben Seskat Ayıl Çarvayı spesialistiminde. Ayıl Çarvası da 3 направление var. İntensifikasya, spesializasya, mexanizasya diye. Şunu jola koymayın. Özü Ubudkada жүргөн жер эме болот, чарба болот. Ушуну кылмайын биз. Прибылалар бар айыл чарбасынан. Ошол үчүн азыр биз өлбөстүн күнүнү көрүп, ушу эптеп 1 сотук менен ниектеп мантып чыгып атканыңар бул бизди жакыр мамлекет экенибизди түшүндүрүп атат. Бак болобу, беде болобу, мака болобу, bir adam mindegen gektar ekиш gerek. Deri жерге комбайн сатып аласың. Ал 5 гектарға албайсың, 3 гектарға албайсың. Бирөөдөн алсаң арендасы кымбат жеп кетет. Себестоимость түшүп кетет. Мен отуруп турам да. Şunu reklama kılışımız gerek, şunu birlikte yetkizişimiz gerek. Uyuşturuş gerek. Çoğun bir kooperatif tüzüp durup mindegen gektarı şu kooperatifka berim mana kırgıladı. Ana şonda canı sizler aytkanlardı özele Türkler kelip emek kıla başlaydı. Şundaylar, çakırıp olsam da özleri inisiyatif götürüp. Men kıp bereyim, sen kıp bereyim deyip. Hazır biz endi şu jakır mamleket bolup alıp mana şunda tushuntup oturabız da. Bir-birimizge jalanıp, şunu kılındık ha. Şunu kılın dep. Liş bir mana emeden çıkıp keteyli degende özümüz alaqsız otabız da. Şuga bizi psikologiyasında özgörüşümüz gerek. Şol üçün ынтымак болушубуз керек да биринчи кезекте. Birikişimiz gerek. Böyle birikmesen iş kılamayasın. Bana Avrupa yetişken memleket Eurosayız tüzüp yaşavatı. Gördü şu жалгыз yaşaş bu oy kaldı. 1000 hektar yer ver desek o yerde biz tutunup işletemiz. Görüyor? Bardık yok jengil bolot, arзан болот. Эгерде биздин жашообузда дарактарыбыз Wi-Fi чача турган болсо, анда жаштарыбыздын бардыгыбыз дарак тикмекпиз да. Тилекке каршы бул биздин жашообуз үчүн болгону кычкылтекти гана бөлүп чыгарып берип атат. Болгону ошол. Азыр Кыргызстандагы акыбал бардыгыңыздар билесиздер, айыл чарба өдөлөнүп ордуна тура албай келатат. Биздин компаниянын, биздин бактабаттын максаты ошол. Элди биримдикке чакыруу. Элдин каяка бара турган максатын аныктап алуу болуп атат. Эгерде биз түйшөлүп жол издебесек, жаштарыбыз миграцияга кете берсе, экспортту кабыл ала берсек, коондарыбыз алмасынан бери сатып ала берсек, бул биздин мамлекеттин улуттун жок болуп кетип атканы деген сөз. Бул биздин мамлекетти жарга апарып түртө берет. Биздин мамлекетти жок кылат. Эгерде ушундай жолдорду тандабасак, анда биз жок болуп кете турган мамлекеттердин катарында экенбиз. Акала.
Ошон үчүн биз сиздердин алдыңыздарга келдик. Сиздердин проблемаларды, сиздердин көйгөйдү угуп, сиздерден үйрөнө турган нерсени үйрөнөлү, бирге сухбатташалы, биргели. Ошол жердин жергиликтүү жамаатын түзүп кетели деген максат менен келдик. Биздин максатыбыз ошол. Биз кайсы бир мамлекеттин атынан же кайсы бир программаны аткарып жүргөн жерибиз жок. Бул жөн гана жарандык биздин милдет катары келдик да алдыңыздаргачы. Бизди эч ким каржылабайт, бизди эч ким бир мындай неме менен камсыз кылбайт, биз өзүбүздүн жаныбыз менен. Бак Дават деп ошол ат койгон себеби да ошол. Биз эл менен кичине Дават катары бак тигүүгө чакырып кетели. Көчөт тигип кетели. Кайсы көчөттү тигебиз? Эртең кыргыздын же болбосо биздин жарандардын орду каерде болот? Же дагы эле 15 жылдан кийин Россияга ошол алач сетканы көтөрүп барабызбы? Же өзүбүздүн ордубузда иш орундарды түзүп бул жерде калабызбы? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой айылда 70% эл жашайт. 1 гектар жери барларда азыр 100 000 киреше таба албайт. Туурабы? Андан көп тапкандар бар. Туура айтасыздар. Азыр айтасыздар, мына Үчкөргөндө тажиктер Кыргызстандагы эң кирешелүү тармак буларда. 1 гектар жери болсо 1 миллионго чейин киреше таба алат. Бул классикалык бак. Бирок мындан дагы ыргаалдуу, интенсивдүү багбакчылыкты өнүктүрүүгө болобу деген темада болуп атат да. Азыр биздин максат ошол аз гана жерибизден мүмкүн болушунча рентабелдүү киреше табуу болуп атат максатыбыз. Ошол максатта келип отурабыз. Интенсив бак, тамчылатып сугаруу менен жаңы технология менен, акем айткандай, механизация болуш керек. Дагы эле биз кетменден арыла элекпиз. Дыйканыбыз аз дыйканчылык дегенде кетменди түшүнөбүз. Туурабы? Кетменди түшүнөбүз да. Биз мына ушул нерсени уже өзгөртүшүбүз керек. Азыр четтен көптөгөн технологиялар келип атат. Бирок эл дагы эле жакшы кабыл алып сиңелек. Биздин Акаев Японияга барганда эмнени сураган барып? Биз өнүгүп кетишибиз керек. Биз ушундай өнүгүшүбүз керек. Завод, фабрикаларыбыз дүңгүрөп иштеш керек. Силердин моделди бергиле, биз заводдорду курайлы, биз өнүгүп кетели деген сөздү айткан. Макул, өнүгөсүңөр буюрса күлүп туруп, анан кийин Акаевка 2 коробка кутучада пил акырып бериптир. Бул реалдуу чындык. Анан баягы карачы пил акырып экен, ана берип, кара барап берип туруп, анан кийин демеге берип коюптур. Айыл чарбага министрин алып барган, бүт министрлерди. Министрге берген. Министр карап кимге бериш керек? Ошто неме бар? Пилля иштеткен неме бар? Шоларга бергиле деп турду, анан оларга берип койду. Мани деле бербептир. Көрсө Япония өнүгөрдө булар ушундай агрардык чарбага биринчи көңүл бурган экен. Себеби биринчи элдин карды тоюш керек. Элдин чөнтөгүндө кичине акча болуш керек. Анан кийин маданиятка, спортко, технологияга гана акча артат экен да, ага артпайт экен. Көрсө Японияга неме атомный бомба ташталгандан кийин булар бүтүндөй максаттын бардыгын чарбага буруптур. Чарбадан анан арттырып кичине мини цехтер кол менен куруптур, анан кийин кичине жарым-жартылай автоматташтырыптыр, автомат коюп туруптур, анан чоң машиналарды куруу заводу ошол немеден башталган экен, айыл чарбада. Бизде андай жок да. Биз азыр ошондой учурга эми гана келиппиз да, азыр ойлоп көрсөкчү. Ошондой немеге эми келатабыз. Биздин бак интенсивдүү болуш керек. Аз гана жерден көбүрөөк алышыбыз керек. Азыр жаштардын максаты бүт бардыгы бизнес болуп калды. Бул айыл чарба тармагындагы бизнес болуш керек. Биз мамлекетти күтүп отурбашыбыз керек. Биз эркин мамлекетте жашайбыз. Капиталисттик система. Бизди эч ким каржылабайт. Биз наоборот мамлекетти өнүктүрүш үчүн биз мамлекетке налог төлөшүбүз керек. Биз айлык карап айлыкчылыкта отурбашыбыз керек. Айлыкты тиктеп отурбашыбыз керек. Биз келечекти курушубуз керек. Келечек бул жаштардын сиздерге окшогондордун колунда. Биздин ошол интенсив бакытты өнүктүрүп кете турган болсок, 15 сотық жер жетет сиздерге. 15 сотықта сиздер билесиздер канча тонна түшүм аласыздар? Канча киреше таба аласыздар? Бул сиздердин семьяны жөн эле бакканга жетет чындыгында. Бирок биздин жерлердин көтөрөмдүүлүгүнөн улам өзүбүзгө окшош болуп калган. Жерге болгон мамилебиз жок. Эми жерге кайтып келели. Жерди даярдаш керек деп Абдулла Ташевич айтып атат. Жерди багыш керек, караш керек, берсең берет деп. Туура. Эгерде практиканы айтайын,
1 килограмм кара топуракты алып туруп, жарым саат күйгүзүп туруп, ошол жерге күйгүзүлгөн топуракка кийим. Эгин эксең жок эчтеке. Өспөйт ошол. Же болбосо бир жерди сүрү бетин алып салып туруп, гумусун алып салып, ошол жерге отургузуп койсоң көктөбөйт. Ал жерде жашай албайт, жашоо жок. Бул жердин кыртышы биздин. Жердин кыртышы. Бул алтынга тете нерсе. А биз аны завод же болбосо бир немелер кендерди ачуу менен жок кылып атабыз. Ошону бир жерге үйүп топтоп койгондо, анда бул эң бир соонун алтындан кымбат нерсени топтоп койгон болот элек. Бул алтынга тете кыртыш. Биздин жер ушул гумусту түзүш үчүн 1 миллиметр болуш үчүн жүздөгөн жылдар керек болот. 1 миллиметр ушундай пайда болуш үчүн гумус. Табигый шартта. Биз алып келип салып калганды эсептебегенде. Акалар, идеалдуу топурак деген 100% пайыздан 5% гумус болсо бул идеалдуу топурак. 5%. 25% суу, 20% аба, калганы 48-50%га жакыны минерал болот. Бул жердеги минерал. Биз жерден ала берсек минерал. Ал жердеги ошол биз алып аткан, пайдаланып аткан минералдар кетип атат жерденчи. Ошол идеалдуу топуракты түзүп алышыбыз керек. Сиздин топурагыңыз качан гана идеалдуу болсо, ошондо гана сизде шарт болот. Ошол жерге сапаттуу көчөт тиге турган болсоңуз, ошол сизге сапаттуу мөмөнү берет. Акам айткандай иммунитети күчтүү болот ошол. Биз мурдагыдай классикалык бакты өтө жакшы карашты билебиз. Бизге караганда сиздер өтө жакшы билесиздер. Сиздер эң күчтүү багбанчылыктын күчтүү өнүккөн жерде жашайсыздар. Сиздер жакшы карайсыздар. Кыргызстан боюнча эң алды десек да болот. Бирок бул классика. Эми классикадан биз ургалдуу интенсивге өтүшүбүз керек. Бул замандын талабы. Себеби бардыгыбыз бизнеске ылайыктап ыктап калдык. Эми биз аз гана жерден көбүрөөк түшүм алышыбыз керек. Анткени кызыккан жери чектелүү. Туурабы? Бар эми көптөгөн гектар жерлери бар, адамдар бар. Бирок элдин көпчүлүгүнүн жерлери аз. Сиздерде гилас өтө жакшы болот. Гиласты кайсы формада тарбиялайсыздар? Кандай туташтар? Форма, путоо, кандай путоодо? Көбүнчө бизде көп лидерлүү чашка формада өстүрөбүз. Туурабы? Бирөөнүкү бийигирээк, бирөөнүкү ылдыйраак. Бир 4төн, 3төн, 5тен кронасы бар, скелети бар. Ошол чыгып кетет, ошондон бутактар чыгат, ошондой формада. Гиластын ошого өтө атабыз. Гиластын чыккан бутактарын канча жыл кармайсыздар? Ошол мынандай шак 5 бутакты, скелетти канча жыл кармайсыздар? О, өмүр бою кызмат кылат, туурабы? Өмүр бою кызмат кылат. Же сынып эле же кайрылып шамалга неме кылбаса, же ооруп касал болбосо, ошо өмүр бою кызмат кылат. Азыр мен кыска эле сүйлөйм, узап кетти Аширич. Сүйлө, бем бар. Шашпай. Жаңы метод бутоолорун киргизишибиз керек. КЖБ деген метод жөнүндө алып турган болсок, уктуңуздар беле КЖБ деп. Эгер менин телеканалымды көрсөңүздөр, көрүп аткансыздар. Көрдүңүздөр. Мен Багыстыруу деген Кыргызстан каналы бар. Ошол каналды тартам. Ошол жактан көрсөңүздөр болот, маалымат кеңири. Ошол КЖБ деген методду азыр элге Кыргызстанга сунуштап атам. Эң жакшы метод экен. Зымга байлабайт экенсиң. Териш оңой экен, караш оңой экен. Ошол методду азыр элге сунуштап атам. КЖБ деген. КЖБ деп мынтип которулат экен. Ким деген адамдын жашыл бутоосу деп. Ким Грин Буш. Бул метод өтө мага жаккан жери 4 жылдан бери ошону практикалап өткөрдүм. Биздин кадимкиле мынабул кара дөбөдө өстүрүп аткан кара гиласыбызга уланган валовый 3-тү салып көрдүм ошого. Ошону системага түшүрдүм. Мында жайып өстүрүү деген түшүнүк жок. Наоборот, бутакта тик өстүрөсүң. Бой ылдый болот. Бирок ошондой тик камчы бутактардан 15-30 бутак болот. Бою ашып кетсе 2,5 метр болот. 3 метр болот.
баягы түз чыккан мынабул немелерден сабактардан мөбө берет. Билесиздер, баягы гиластын эң учудагы жери да мындай гилас болуп туурабы. Себеби питание ошол жака жетет. Осмостук мотор иштейт да көчөттөрдөчү. Осмостук мотор эң үстү күчтүү тартат. Мотору эң күчтүү ошол жака тартып кетет. Себеби питание ошол жака чыгып кетет. Мында лидер деген 30дай бутак болот. Биз азыр лидерде 5 эле коюп атпайбызбы? Бая жоон. Мында жоон бутагын кесесиң. Только жоон бутагын кесесиң. 4 жыл катар кескенде көчөттө кыска кессең, бул жерден ургалды рыза баягыдай болуп өсүп чыгат. Мынандай болуп өсүп чыгат. Арасында баягы кайчылашкандарыны, ылдыйга кеткендерин алып коесуң. Ылдыйга кеткен бутак болбош керек, мындай жайылган. Мындай болуш керек. Түз болуш керек. Бийик. 30 бутак боло турган болсо, мынды өстүрүп алган болсоңуз, 1 жыл кой бересиз, кийинки жылга ал мөмөгө отурат. Очерет менен жылда айланып кесиле берет. Бая кыска кесиле берет, бу жерден чыга берет кайра ордуна. Жаңыланып турат. Ошондо жаңыланган бутактан эч качан майда түшүм береби? Жаңы бутак дайыма чоң гана мөмөнө берет. Демек, биз мисалы үчүн 1 гиластан 30 кило гилас алып аткан болсок, классикалык бактын жарымын майдага чыгарып таштап атат ирге. Туурабы? Жарымы касал болуп чирип атат жамгырлуу жылдары. Эгер биз ушундай таза бутак өстүрсөк, бутак эскирбесе, кары болсо, демек биздеги гиластар сапаттуу мөмөнү бере алат экен. Андан кийин дагы бир жери. 1 гектар жерге канча гилас эгесиздер? Ашып кетсе 300-400 гилас батат. Түп. Эгер муну 4кө 2,5 же 3кө 2,5 эге турган болсоң, мунун бутак аркылуу биз түшүрүп койдук калдыйга, өстүрүп бергенибиз жок. Күн демек экинчиге аралап тие алат. Демек, биз бир жерге 800 000 көчөт эгелеп атабыз. 1 гектар. 1 гектарга. Себеби биз баягы бутоо менен түшүрүп таштадык. Полкар кылып салдык мунучу. 8000 гектар батал. 8000 көчөт 1 гектар. 800 000. 800-1000. 800 1000 көчөт батат дегиле. 1000 көчөттөн 10 килодан түшүм алсаңыз, анда сиз 10 тонна түшүм алып атасыз. Бул максимум. Биздин классикалык бактар сиздердин шартыңыздарда 2 тонна, 3 тонна берип атат Кызылкаяда. Биздин Кызыл Булак ушул жогору зоналарда, Кулатовго окшогон зоналарда бул 6 тонна, 8 тонна берип атат. Эгер немеде кыла турган болсоңуздар, бул минимум 10 тонна эсептесеңиздер болот. Себеби түшүмдү минимум гана эсептеш керек. Гектарына. Гектарына айтып атабыз. Эгер 10 тонна ала турган болсоңуз, сапаттуу мөмөнү канчадан сатып атасыздар? Жакшысын канчадан алып кетип атат? Мынандайды. Жылга өзгөрүп турат. Средний канча сена болуп атат? 125. 150 орто эсеп менен деп атат. 150ден боло турган болсо 10 тоннаны чыгарып алыңыздар. Гиласты 200. Эми караңыздар. Биз жаштарыбыз Россияга кетип атабыз. Буяктан чыкканда жонлор жатат. Буяктан кетип калганда көк талаанын үстү жатат. Туурабы? Не себептен жатат ошол жер? Суу жок. Суу жок. Суудун проблемасы чечилсе болобу эле? Кантип болот? Акча керек да. Скважина казыш керек. Скважина казса болот. Исфайранды Исфайранды бурса болот. Негизи сиздер айткандай капитал. Иланчысын кылса болот. Азыр технология өнүккөн маалда азыр кылса болот. Азыр катуу грунтту чыгарат, теше турган, скважина чыгарган аппараттар келип калган. Ошто бар. Эгер неме керек десеңиздер, ошол мен телеграмда дагы бар, Багас Түрк каналында да бар. Номерлерди ошоктон алсаңыздар болот. Сууну кылып алса болот акалар. Ал үчүн бизге кичине акча керек, каражат. Көл кылып алсаңыздар болот. 100 000 сом менен бир сонун 2000 тонналык көл кылып алса болот. Эгер калыңыраак көпкө чейин чыдайт десеңиздер, геомембрана деген материал бар. Орустар 80 жылгы гарантиясы менен берип атат. Биздин күн шартта 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл чыдап берсин.
Ошону куруп коюп, тамчылатып суугарууну кылсаңыздар болот. Тамчылатып суугарууну кылсаңыздар арзанга эле түшөт өзү. 1 гектарын ашып кетсе бир өзүңүздөр кылсаңыздар бир 2000 доллар менен кылып койсо болот аны. Ошону менен кылып, арендага алып туруп сиздер ошол жерге бак кылып койсоңуздар болот. 1 гектар сиздерди өтө сонун эле багат. Эгерде биз ушундай чоң гиласты өстүрүп дүйнөгө сунуштасак болот экен акалар. Азыр мен практикамда көрүп атам, бизден Дубайдан сурап атат, Индиядан сурап атат, Филиппин, Таиландтан сурап атат. Экваторго жакын жерлерде кыш болгон үчүн жалбырак таштабайт экен. Жалбырак таштабаган жерде процесс, аерде дем алып алуу деген нерсе жок экен да. Дем албаган жерде гилас майдайтып экен мындай. Майда гилас болот экен. А биздики жалбырак төгөт, суукту өзүгө каныктырат, керектүү саатыны суугун алат. Эс алат. Гилас эгер мынандай 32ден жогору өстүрүп берсеңиздер, биздин гиластар 35ке чейин болот экен воловой үч. Быйыл көрдүк 35 деген. Бизге Кытай сурап атат 28ден жогорагын өстүрүп бергиле деп. А биздики 24, 20, 26 майдараак болуп калып атат да бизде көбүрөөк. Сиздерде кандай болуп атат? Сейрек болсо жакшы болуп аткандыр. Бизде майдараак болуп калып атат. Дүйнө сурап атат акалар, дүйнө сурап атат. Бизде количество аз экен. Чоң сапаттуу. Европанын өзүндө 15 доллар, 15 евро экен. Килограмм. Быйылкы цена бул. Быйылкы цена. Россияда быйыл көрдүңүздөр 700 рубльге чейин чыкты. Бахар быйыл ошондой сатылды. Акалар, гилас отасыздар мунуке. Классика таштап коюп, карап асты баягы анча азотту берип коюп ушундай мамиле болуп атат да. Ал мамилени бизге кайра өзү да ошондой немеде берип атат. Гиласыбыз болбойт дейбиз, гиласка дагы подход керек да, туура мамиле керек. Гиластын чаңдашуу мөөнөтү күн ысып кетсе азайып кетип атат. Акам жакшы айтып кетти, гиласыңар жакшы чаңдашпай атат деп. Балким сиздердин гиласыңар жакшы чаңдашпай атат. Балким ошол гиласыңыздардын айгыры жок болуп атат. Үйүрү бээ бар, айгыры жок. Анан түшүм күтүп атасыз. Балким сиздердин жериңиздерде минерал жетпей атат. Гилас гүлүдө жамыр жаап коюп атат жылда эле. Ака сууктан калат, ыстыктан кабайт деген кыргыздын жакшы сөзү бар. Жок чаңдашканды эмек коюп деп атам. Мурдагы жылы гана ошондой өтө жамгыр көп жаадан ошондой болду. Былтыркы жылы анча азыраак эле жамгыр болду. Бирок ошончо дагы мына өзүңүздөрдүн акаңыздар Табакал акамдыки, Камал акамдыки, Валжан акамдыки жакшы эле болду да. Карайт олар. Кантип карап атат ошолор? Сурабайсыздарбы? Кантип карап атасың деп. Акалар ушундай. Олар болсо бериңиздер. Кимде кандай суроо пайда болду мына азыркы сөздөрдөн кийин? Biz Moskvada жүрдük. İşte Özbekistan'dan, Azerbaycan, Armenia, uşakların ayıp çarpmasından tutuşanlar var. Ne sebebi misal? Аларда жем мамлекет шарт түзүп бергенде экспорт кылганга. Мына Витидагы биздин продукцияларга караганда жакшы да. Өтө жакшы суроо бердиңиз да. Алар бактын нанын жеп көрдү. Алар укту да, акам айткандай алар ынтымакка келди. Бир Азербайжанга тийишип койсо билесизби кандай война чыгып кетет. А бир кыргызды нерде бирөөсү кордоп атса, зордоп атса да карабай мынданы өтүп кетебиз. Мына биздин ответибиз. Бизде уюм жок, бизде ынтымак жок, бизде бири-бирибизге болгон махабат жок. Мына ошон үчүн биздин ыркыбыз кетип, ар 3 жылда, ар 5 жылда президент алмаштырып атабыз. Жыл сайын премьер-министр алмаштырып атабыз. Ырк жок, ынтымак жок, идеология жок. Мына ошол идеологияны биз кандай деп чечип ойлойбуз да? Бир максат болот да бул идеология деген. Ошого күйүп, бышып, бардыгыбыз биргеликте аракет кылсак болот ошону. Мына акем айтып кетти го, жамаат болбойлубу деп. Ол мыйзам бар, жамааттар жөнүндө. Эмне ишке ашырсаң? Ошону ишке ашырыш керек. Банкага кылсаң болот, башкага кылсаң болот. Анан кийин дагы бир айтып кое турган нерсе, алар эсепти билет. Эсеп менен жүрөт. Япондорго айткан экен да, ушундай күчтүү, ушундай
неме баш керек дептир да деген экен. Onun başını предлагать ettir, bunun başını предлагать ettir, akılını предлагать ettir de жоқ deyт экен да. И армян айтыптыр. Деген экен анан. Кандай сага акыл керек дегенге, мага кыргыздын түштөн кийинки акылын берген дептир. Любой ишти бүтүрөм дептир да. Биз буга акылыбыз түштөн кийин кирет да. Бир нерсени жасап коебуз дагы башка даң тиет, ах, деп отуруп калабыз да. Мына бизде акыл жүргүзүү, анан эсепти билишибиз керек да инем. Эсеп жок да бизде. Но башка мамлекеттердин адамдар мына түрктөр менен сүйлөшөбүз жазат экен. Расходун жазат экен. Мындай кетти, мындай кетти, мындай кетти, мына айга мындай деп расчет менен кылат экен. Содан да ошондой кылат экен. Биз содагерлерди көрүп атабыз, кыргыз содагерлерди. Товар кирип атат, сатып атат, канча кирди, өтө сейрек жазгандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул осияты бар, жазып сода кыл деген. Ошодо барака болот деген. Сен приходуң менен расходуңду жазышты үйрөнгөндө анан пайда келет да. А булар бардыгы жазат. Мен шунча армяндар менен иштештим, азербайжандар менен иштештим. Шундан демей алдым, булар деген тууганчылыкка аябай катуу экен да. Бир тууганы келип калса, "Ой" деп жүрөгү эзилип, шундай неме болот да. А бизде ондой эмес да. Бизде мындай бир кайдыгерлик жүрөктү ээлеп алды да биздикинчи. Биздин жүрөктөрдү кайдыгерлик ээлеп алды. Биз ушул кайдыгерлик менен азыр жашап келатабыз да. Бизге баары бир мамлекетибиз эртеге Кытайлар алып алса дагы бизге мисалы үчүн баары бир болуп калды. Деп коебуз. Бирөөлөр чыгып десе чыгабыз. Ызылдашканы уста болуп калдык. Саясатташып кеттик. Иштермен жок болуп атпайбы бизде. Мына ошол эле кезде кошуну мамлекеттерди караңыздар. Мына Тажикстан биздин базарды ээлеп алган. Ошо көк чесногунан баштайт. Ташып бардык базарларды ошо көк чесногу менен бастырат. Onun arkasından анан кийин баягы өргү келет. Лаласы келет, өрдөк тукуму келет. Дагы бир нерсеси только биз сатып алабыз, кыргыздар. Өзбекстанда то же самое. Өзбекстанда бизге чыгарат. Жүзүмүн чыгарып атат, башкасын чыгарып, бардыгын чыгарып атат. Bir günde 250-300 спринтер жүзүм жейбиz Кыргызстан. Ар бири $2000. $600,000 жүзүм жейилип атат. Күнүгө. 10 күндө 6 миллион. Bir ayda 18 milyon. Bir жылды карап койбойсуздар, канча миллион долларлык жүзүм жеп атабыз биз ошол жактан алып, сатып алып. Бул только жүзүм деген позициясы. Анан кандай кылып келип атат? Биздин жүзүмдөрдү, местный жүзүмдөрдү көрсөң, бир калат эле, бир мындай эле эптемей эле кылып базарга алып чыгып сатып атышат да. Алардыкы болсо стандарт келет, Хусейнди көрдүңөрбү коробкада? Birde, assang birde, bunu assang birde, bunu assang birde. İşte o kılıp atacak da olur. Onlar usu düşündü. Marketingde düşündü. Bu dehqançılıktan ilimini aldı. Kiçine balası da okup jatat. Ha bizde kanda, bizden maksat 10. klasta bütsem öyle eптеп бүтүп алсам Москвага жетип алам дейбиз. Барып ошондон ары болуп кетем дейбиз. Каякта 10 жыл жүрөбүз. 10 жыл жүрүп араң бир үй курабыз да. 10 жылдын içinde sen ошол Москвада кылган ишти мына жерде өзүңдүн жериңде бак кыла турган болсоң, сен 10 жылда миллионер болуп кетесиң ушул жерде. Кореяга барып атат балдар. 12 saat иштетет экен деди. 12 saat тындырбай иштетип айлык берип атат. 12 saat сен Кызылкыяда иштечи, сен эмне кылып бересиң? Бар жокту казып, бар жокту неме. Бизде иштөө жок болуп атат. Иштебей атабыз. Ишибиз деле жок, башка немелер менен. Анан bizde bilim alууга мындай умтулуу жок да, билим алууга. Умтулуу жок. Такырла умтулуп айтабыз да билим алууга. Азыр мына инелериңер бар, балдарыңар бар, тура. 10 класты бүтүп атат быйыл, тура. Келгиле ошолорду Измирге окуга жөнөтөлү. Измирге окуга жөнөтөлү. Ошо 5 жыл $5000 окуп келет ошолор. 5 жылда. $5000 расход кетет. Бирок ошо $5000 да олар өздөрү табат ал жерде. Ал жерде жумуш аябай көп да. Айлыкка жумушка кирип алат. Түшкө чейин иштейт, түштөн кийин ишке барат. Окууга барат. Же болсо наоборот, ошондой кылып коюп иштейт да. Айлыктары аябай жакшы экен.
Бізге салыстырмалы 600-700 $1000 айлықтары бар екен. İştegендер. Bir ayda эле ошончо $500 тапсын ошол бала. Окусун, өзү эптесин. Зато бул жакка келгенден өтө чоң специалист болуп келет да ал. Биоинженер болуп келет. Кадимки баягы биз $2000 азыр Түркиядан чакыртып алып, иштетебиз деп атабыз го бирөөнү. Ошондо инженер болуп келет да, биоинженер. Карлик, полукарлик көчөттөрдү жасаганды түшүнгөн аябай чоң специалист болуп кетет. Балдарды жөнөтөлү. Кандай дейсиздер? İzmir кайсыл жакта? İzmir Турцияда. Турцияда İzmir. Турциянын эле бир шаары дең. Ооба, Турциянын бир шаары. Канча жаштан барат экен ол? Жашқа қарабай Жаша карабайт, 50 жашка чейин окуй берсе боло берет. 18 жаштан жашка. Боло берет. 18 жаштан баштап 11-де бүткөн болсо эле болду. Ал жерде кандай специалисттер бар экен? Мал чарбачылыгы бар экен. Анан дыйканчылык бар экен. Анан багандай табигый чөптөрдү билет экен. Ал карындашыңды жөнөтүрсөң, барып ошол жерде окуп келсе, табигый чөптөрдү билип келе турган болсо, сатыла турган. Ошол жерде мен İzmirге семинарга барганда, бир түрк келин менен неме болдук биз экөөбүз баягында. Ону мен эмеге чыгарып, сахнага чыгарып, мына Паланбаева түкүнчө деп неме ошону кылган иштер жөнүндө сүйлөп берип, неме кылып. Ошол келин айтат да, Кыргызстанда дейт, сатыла турган 800дөн ашык чөптүн түрүн билем дейт. Дары чөптөр. Сатыла туруп, пул боло турган. Табигый чыккан ошол биздин жайлоолордогу азыркы бизде 9 миллиондон ашык жайыт бар да, 9 миллион гектар. Ошол жердеги өскөн чөптөрдүн 800 түрүн билет экен. Мына эгерде биз ошол жака балдарды жөнөтүп койсок, ошолор да 5 жылда ошонун баарын таанып келет. Аны деген айтып атат да, ал чөптөрдүн баасы баа жеткис дейт. Биз эгерде дейт, ошондой специалист боло турган болсо дейт, мына азыркы аптекада толтура дарылар турат го, биз ошого муктаж болбой калат экенбиз да. Эгерде ошол чөптөрдүн баардыгын биз таанып билип алсак. Чөп менен эле лечение. Кадимкидей эле чөптү дробилкадан өткөзүп, майдалап, эме алып, капсулага салып, баягы хистанкил ичирип атат го. Ошондой. Майлар бар экен, май чыга турган чөптөр бар экен. Ушунчалык илими күчтүү экен да ол келиндин. Мен бу жерде канча окудум десем, ушул жердин өзүндө дейт, 9 жыл билим алдым дейт. 9 жыл билим алыптыр да ошол жерде. Азыр ошол жерге сабак берет экен өзү да. Мен айттым, келбейсиңби биз жака, Кыргызстанга келбейсиңби, ушунда болсо айлыгымы төлөп берсеңер барам дейт. Айлыгымы төлөп бергиле дейт. Барып, именно сатыла турган чөптөрдүн баардыгын списигин түзүп, көрсөтүп, мына мынчадан сатылат, мындай кылып кургутасың, мындай шартта упаковка кыласың, мындай кылып сатасың, баардыгын көрсөтүп берем деп атат. Бир специалист канча проблеманы чечип коюп атат. А бизде болсо эмне? Бир жылда 100 канча миң бүтүрүүчү чыгып атат. Эң азы. Ошол мен барган университетте 125 миңдей ошондой адам окуйт экен корпусунда. Азыр де 75 миң эле студентибиз бар деди. Эгерде Кыргызстандан сен деди 25 миң адам жөнөтсөң дагы биз окута алабыз дейт да. Ошондон уже чоң адис болуп келет да. Мына ушуга көңүл бөлүңүздөр силер туугандар. Илимге көңүл бөлүңүздөр. 5 жыл убактыңар кетет, зато силер бул жерге келгенден Кыргызстандын тагдырын өзгөрткөнү сиздерде Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берип атат. Себепчи болосуңар ошого. Азыр мына жерде бизде не проблема болуп атат, суда эле проблема эмес, жерде эле проблема эмес. Биздин эң биринчи проблемабыз бул көчөт болуп атат. Садан кетейиндер, көчөт, багбан көчөттү издеп буара болбош керек. Мамлекет ошону коюп коюш керек берге. Питомникти куруп, бардык специалисттерин окутуп, алып келип туруп, көчөттү деген заводдон чыгаргандай өз убагында, өз саатында чыгарып берип туруш керек. Багбанга. Багбан деген сатам деп уара болбош керек. Жанагы мөмө жемиштерди. Мамлекет ошону уюштуруп бериш керек. Менеджментти коюп берип коюш керек. А бул жерде көп акылдын кереги жок. Азыр бир түрлүү мөмө боло турган болсо кардар мынандай. Эгерде ушул бардык ушул Кызыл Кыяр регион бардыңыздар бир түрлүү мөмө кыла турган болсоңуздар, мына акем айткандай, кокон келес. Клиент мынандай, жык. А бирок биз эмне кылып атабыз? Качествого иштей албай атабыз. Качество иштейин десең көчөтүң начар.
Onu bakma bari misal üçün hem özü действительно мындай ири bir нәрсе болса onu түздөсөң деле бari bir ошо ири ойдон түрө берет да бул. Нарактан жаратылыштан жаратылган болсо. А эгерде түз мына иним айткандай түшүнгө настроенный иммунитет өтө күчтүү көчөт боло турган болсо, алып барып отургузса, ошодон гарантия берип атса фирма, ошодон ошол түшүм чыгат, ошону терип эле механика биягы, технология. Аласың, ящикке саласың, таразыга коесуң, акчаңды аласың, болду да, туура. А биз болсо эмне бардык проблеманы айыл чарба министри элдерге жүктөп койгон да. Көчөттү өзүң издейсиң, жер семирткичти өзүң издейсиң, бар жокту өзүң кыласың, кетмендейсиң, бар жокту техниканы өзүң издейсиң, бар жокту өзүң кыласың. Анан кийин onu сатышты дагы сенин мойнуңа илип койгон да. Жардам бериш керек элдерге. Багбандарга жардам бериш керек. Багбандарга кандай жардам бериш керек? Көчөт бериш керек. Жакшы көчөт. Багбан издебеш керек көчөттү. Болду. Мына Кызыл Кыянын чөлкөмүнө же Нарындын же болбосо Чоңалайдын же болбосо Малабуканын эмесине түшө турган эң дүйнөдөгү сапаты эң жакшы көчөттү мамлекет обеспечить берип туруш керек. Азыркы шартта 5 евродан эң жакшы көчөттү ким алып отургуза алат? Ала албайсың. Эгерде ошол көчөт 100 сом болсо, onu деген пенсионер дагы алып отургуза берет. Bir пенсиясын берет дагы 5000 сом. Ели көчөт алып келип өзүнүн 5 сотук жерине отургузуп алып туруп, неберелерине 3 жылдан кийин түшүм бере баштайт. Азыркы биздин ошол көчөтчүлөр жасап аткан көчөттөр такыр эле эмне экономикалык жактан уже эмеси рентабельности жок да. Аны отургузасың. 10 жыл күтөсүң. 10 жыл пока түшүмгө киргичейин күтөсүң. А кошну мамлекеттери болсо эмне кылып атат? Ошондой эле технологияны алып келген, биз сунуштаган. Алып келип туруп азыр өтө сонун багбанчылык кылып атышат ошолор. Байып атат ошолорчу. Dünya жүзүнө дүңгүрөтүп Өзбекстан пала миллиард тонна долларлык, эме 22 миллиард долларлык мөмө жемиш сатты деп даңазалап атат. 22 миллиард долларлык бул деген биздин бюджетибизден 11 эсе көп. А бизде 2 миллион гектар жерибиз бош жатат, эч нерсе жок. Bir эшек аркандап койгонбуз, башка эч нерсе жок. 400 гектар жерде 4 эчкини кууп жүрөбүз биз. Ошол деген кандай чарба болот бул онда? Кандай рентабельность болот? Мына азыркы биз айтып аткан деградация болуп аткан 1 миллион 300 миң гектар жерди элге бөлүп бериш керек мамлекет. 1 гектардан бөлүп берип туруп, кел мына жерде окатыңды кыл деш керек. Ошону эмне жерди бөлүп берип эле тим болбостон аны сугат кылып бериш керек. Көчөт бериш керек. Мына ушулардын бардыгын жасаш үчүн биз мамлекеттен 200 миллион доллар сурап атабыз. Анын 35 миллиону питомникке кетет. 30 миллионну буровой алып келебиз, суу чыгарабыз. Дагы 65 миллион долларына Кыргызстан боюнча 12 чоң канал бар, казылбай турат. Ошолорду казып туруп суу менен обеспечить этебиз. Анда калган 70 миллион долларына biz dünya жүзүндөгү мен деген агро мугалимдерди алып келип туруп, мына азыркы силердин иштебей турган Кербендеги училище, Куршаптагы 62-чи училище, Оштогу 16-чы училище, Тетиги Кароолдагы училище, Нарындагы училище, бардык училищенин базасында биз ошол жерде курстарды ачабыз. 2 айлык, 4 айлык, 1 жылдык, 4 жылдык университет. Ошол жерде айыл чарбаны элге үйрөтөбүз. Жыл сайын biz ошол университеттерден жыл сайын эң эле аз дегенде 50 миңден кадр чыгарып турабыз. 50 миңден. Мына ошондой кылып иштей турган болсок, biz 10 жылдын ичинде дамыгып, өнүгүп аткан мамлекеттердин катарына кирип кетебиз. Шу өтүп эле. Бизде смог дагы жоголот. Себеби дегенде дарак бар жокту өзүнө тартып алып туруп кычкынтекти тазалайт. Bizde деген миграция жоголот, bizde деген баягы кызды зордуктап коюптур, үйүндө энеси тайнесинин колуна калган экен, баланы мындай кылып коюптур, кызды андай кылып коюптур, мынтип кеттир, антип кеттир деген балелерден кутулабыз, ыйлаган балдардан, куса болгон энелерден бардык Кыргызстандын проблемасы бакта турат. Бакты жакшы карай турган болсок, биз деген канчадаган проблемаларды чечип беребиз. Bir ele Пятерочка деген магазиндин хозяйыны кече келип кетти.
Айтып атат, силер мага деп атат, бир эле түр мөмө жемиштен 5000 тонна таярлап бере аласыңар деп атат. Жок. Нени таярлап беребиз? Biz çöp oruğa monça жеткизелбейбиз, 5000 тоннага çöptü oruğa. Çöp даже bir gün şıpırgı tayarlap бере албайбыз. Себеби дегенде жок да бизде, жок. Анан биз болсом не кылабыз? Бардыгыбыз ушул кечке ушул азыркы тема Марипов болобу, Шарипов болобу деп отурабыз. Бизге эмне кереги бар анча? Туугандар, саясаттан чыгыңыздар. Саясат бул жакшылыкка алып барбайт. Саясат bunun özü tüvü kıyınçılıkta. Onun köröktü iştegeni öteyli. İşteyli. Bizde sonun şart var, su var. Başka memleketlerde su'nun bardığın Avrupa'nın almaları bizikine karaganda nemesi sapatı düşkönde. Daha bizge karaganda buna can özdagi Özbekistan'ın almasının sapatı yok bizge karaganda. Sebebi degende bizden yerlerimizden mineralları ayabay köp. Жерлерибиz анан кийин биздики мөңгүдөн түшкөн суудан ичет. Ошол шириндикти алып келет да. Өзбектер өзүнүн алмасын оптом 20-30 сомдон сатып берет башка мамлекеттерге. Биздин алманы барсаң выставкага сен нокатта ондай алма көрбөйсүң базарында. А Ташкентке барсаң нокаттын алмасын шундай арчып туруп тизип койгон, баасын сурасаң 150ден нарака да сом менен. Озуң ачылат, бу алма каяктыкы, нокат, бу каяктыкы десең, эме дейт. Мына аксыныкы дейт алма, Алабуканын алмасы дейт. Каяктыкы сен муну Карабулактын дейт, Баткен Карабулак дейт алмасын. Ва дейсиң. Ушунча кымбатпы силерде. А биз өзүбүздү бардыгыбызды билбейт атабыз. Бизди кандай мөмө жемиш кыла алсак болот? Бар жокту жасасак болот. Биздин колубузда бардыгы. Ошон үчүн биригишибиз керек. Акыл биригиш керек. Жүрөк биригиш керек. Мына ошондон кийин келет береке. Ошондон кийин биз бай, кыйын, жакшы мамлекет болобуз. Ага чейин бизде мындай ушундай уят иштер боло берет. Себеби дегенде малды деле карабай койсоң барып бир нерсеге илешет да тура. А бизде балдар кароосуз калып атат. Апасы менен атасы Россияда жүрөт. А бул бечаранын тамагы эмне болду? Олар деле ойноп жүргөн жок. Олардын бардыгы эмне? Бизден ошол кыргыздардын ушул менталитетинен да. Биз тойго окшотуп жумшайбыз, акыркы ушул акчабызды да беребиз, керек болсо кредит да алып беребиз. Тарака турак тойду кылабыз. Анан бак өстүрүүгө келгенде тойго 1 миллион сом нижалка кетет. Бак өстүрүүгө келгенде көчөттүн баасын сурап, деп чалкабыздан кетебиз. Ошондо сурабайсың бе? Мына неменин тойго кетирип аткан продуктылардын пулуна аркага таштабайбыз го, чалкабызга туруп 5000 кетет бир той кылганда, тура? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге нике менен өлүмдү эң жеңил кылып берди го, тура? Биз эмнеге ошону намазды окуп атабыз, зикирди чалып атабыз, салаватты пайгамбарыбызга айтып атабыз, бирок кылган ишибиз эмне? Ысырапкорчулук болуп атат. Мына ушуга да көңүл бөлүш керек. Бир кой менен бүтүш керек, той. Бир кой. Болду, бир кой. Всё, чектөө киргизиш керек тойго. Той деген үйдө өтүш керек. Болду, всё. Барды, кыздын үйүнөн никени кыйдырып үйгө алып келишти. Ошол жерде тууган уругун кичине чакырып эле, ошол жерде бир кичинекей үйдө эле дуа алып берип кой, мен болду, үйлөдүм мен баламды деп. Болду, ошо менен бүтүш керек. Биз андай кылбай атабыз да. Ошол 1 миллион сомду ошол 2 жашка берип Измирге жөнөтүрсөк болбой беле? Окуп келбей беле эки, тура? 5 жылдан кийин менмин деген адис болуп чыгышат эле, тура? Билимге салбайбызбы ошону? Ошо балага 1 миллион сомго 1 гектарга бак кылып берип койбойлубу, тура? 5 жылда мисалы үчүн кийинки немесинде турмушунда кандай жакшы болот, тура? Атабыз тааныбаган бирөөлөрдүн бардыгын чакырабыз, аксакалдарыбыздын бардыгын чакырабыз, дуңгур 5 саат ызылдатып, бечараларды уйкудан коюп, баягыларды оорутуп, анан кийин жөнөтүрөбүз, кыйнап. Той ондой болчу беле бизде? Качан эле той ошондой болчу экен. Биздин атабыз үйлөнгөн, бир эле кой менен үйлөнгөн экен, ошо бизде эле жашап өттү. Жүрөт дагы эле.
аны чоң той кылбады деп эч ким неме кылбады. Бул деген биз өзүбүздү кыйнап атабыз да. Анан мына өлүм болгон жерде бул баягы өзү шариятта жок нерсе бул. Баягы өлүм болгон жерден бир кесим эт же нан жеш бул өтө оор күнөө да. Бул жетимдин акын тартып алып жеген менен барабар күнөө жазылат да. Кетирген акчага ошол тазияга кетирген акчага мисалы үчүн детиги бечара сагырларга ошолорго наоборот барып туруп берип өтүп кетиш керек ошол жергечи сагырларга. 100 сомдон мисалы үчүн 400 киши келе турган болсо 100 сомдон берсе канча поддержка болуп калат. Онун багып аткан адамы өтүп кетип атпайбы? Ошону ойлонуш керек. Бизде мисал сливалар, кайнололор эксек курт түшүп кетет да. Анан курма эксек жакшы болот, бирок быйыл жакшы сатылса, кийинки жылы сатылбай калат да, албай калышат элдерчи. Анан уже элдер сомнение кылып экпей калат да. Анан үчүнчү баягы гелярс бар го. Ошондагы эгип кайтып карасак, кайсыл азыктар менен уход кылсак болот. Төм моюндун шартында эрте быжа турган мөмөлүү жемиштерди отургузсаң, силер аябай ысыкта силерде. Бизде ысык. Ооба, силердин ошо багбанчылыгыңар жана эле айтып кеттим го. Эмеде уже бүтүш керек да. Уже июндун 15-inde уже бардықты жыйнап силер бүтүрүшүңөр керек. Анан көбүнчө баягы немеде күздө быша турган эмелер мөмөлүү дарактарды отургузуп алгансыздар да. Ошолорго анан көп курт түшө берет. Эми мына июндагы курт мына мисалы үчүн курт 1-апрелде чыгабы, апрельский курттарды көрөт, майский курттарды көрөт, анан кийин сатылып кетиш керек да бул. А силердики болсо 4 же 5 поколенияны көрүп берет да. Мынанда алмаша берет. Анан мына өзүңөрдүн шартыңарда силерге жүзүм жакшы болот. Жүзүм Кыргызстан боюнча Кыргызстан өзүн жүзүм менен 3% дагы камсыз кыла албайт да. 3% дагы. Жүзүм жок эле да бизде. Жүзүм отургузгула постоянно клиентиңер болот. Анан жүзүмдү дагы ушундай отургуш керек. Биринчи чилги анжан кара деп коет. Анжан кара пишиш керек. Аркасынан анан кийин по-моему Хусейни пишат, анан аркасынан неме берке кишмиш пишат. Кишмиштин аркасынан мерс пишиш керек. Мерстин аркасынан анан кийин тайфу, анан кийин мерс, анан кийин разамат. Ошону отургузгула, ушул 5 жүзүм менен силер Кыргызстанда обеспечитсеңиздер акчанын түбүндө эле каласыңар. Бизде жүзүм жок да. Багалма экселе болот. Эрте багалмачы. Багалма да жакшы болот. Эми багалманын мындай немеси бар да. Азыр багалма көбөйүп атат. Барып барат дагы өзүңүз билесиз, биздикилер бир нерсеге шарт жабышат да кылып таштайт, анан кийин багалманы сактай албайсың да. Onun orada galamaz oturgusun, galamaz kıpkızıl, şirin, bazarı da jakşı, anан сактаганда болот bunu. Galamaz. Erli Женева, ушул эки алманы отургузгула. Анан кокон гиластын бардык түрлөрү түшөт силерге. Кордия, Бигоро Бурлат, Самит, Лапен, Сифар. Ушинтип элдин башын бириктирип аткан ушу силерге рахмат. Кем болгула, бала чакаңар менен тынч болгула, ушу баштаган иштериңер уланып, жайылып, колдоо таап, Кудайдын жардамы тийсин. Аллах айжа. Кана жамаат. Кудай кайгарды керек. Ушу Аллахтан жайып турган туугандарымдын ниеттери бага отургузуу. Ушуларды чоң багбан кылган Аллах. Аллах айбар.